Өзүнө өзү тыюу салуу бул сизди керексиз кредиттерден жана финансылык алдамчылыктардан коргоо жолдорунун бири. Эми өзүнө өзү тыюу салуу же алып салуу түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу тез, ыңгайлуу жана коопсуз жүргүзүлөт. Түндүк тиркемесин ачыңыз. Электрондук колтамга же ID аркылуу кирүү жүргүзүңүз. Башкы беттен кызматтар бөлүмүн ачыңыз. Ал жактагы сунушталган кызматтардын ичинен кредитке өзүнө өзү тыюу салуу кызматын тандаңыз. Шарттар менен кылдат таанышып, өтүнмө бериңиз. Өзүнө өзү тыюу салуу каттала турган Кыргыз Республикасынын кредиттик бюросун тандаңыз. Бюро тандалгандан кийин сиздин өтүнмө автоматтык түрдө жөнөтүлөт. Экранда билдирүү пайда болот. Өзүнө өзү тыюу салуу ийгиликтүү активдештирилди. Эми сиз да банктар да өзүнө өзү тыюу салуунун активдүү экенин көрө аласыз. Тыюу иштеп турган учурда банк сизге кредит бере албайт. Эгер сиз өзүнө өзү тыюу салууну алып салууну чечсеңиз, муну түндүк тиркемесинде оңой эле жасоого болот. Тиркемени ачып, авторизациядан өтүңүз. Кызматтар бөлүмүнө өтүп, кредит алууга өзүнө өзү тыюу салуу деген кызматты тандаңыз. Тыюуну өчүрүү деген пунктту тандап, аракетти электрондук колтамга менен тастыкташыңыз керек. Арыз жөнөтүлгөндөн кийин токтотуп туруу мезгили башталат. Тыюу 12 сааттан эрте эмес мөөнөттө гана өчүрүлөт. Бул мөөнөт аяктагандан кийин маалымат автоматтык түрдө кредиттик бюрого жаңыртылат жана сиз кайрадан кредит алууга арыз бере аласыз. Өзүнө өзү тыюу салуу тууралуу маалымат сиздин кредиттик тарыхыңызга таасир этпейт. Өзүңүздү түндүк мобилдик тиркемесиндеги өзүнө өзү тыюу салуу кызматы аркылуу коргоңуз.